Келечекте булуттар калкып койдот көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал шашылат, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы балдар? Иштериңер кандай? Мен аябай бир кызыктуу китепти көрүп атам. Сүрөтү бар. Мына кара ниет ажыдар хандын сулуу кызын алып кетти. А булар маймылдар. Аябай күлкүмүштүү экен, А мында болсо аюнун мамалагы ооруп калып, саргарып кетет экен. Балдар, силер да китеп көргөндү жакшы көрөсүңөрбү? Мен дагы. Актантай, кеч болуп кетти. Жат, уктай кой. Дагы бир аз китеп көрүп алсам болобу? Сыйкырды түштөрдү көрө турган маал болду. Апаке, сүрөттөр аябай кызыктуу экен. Бүгүн көзүң чарчады сенин. Кел андан көрө бул сүрөттөрдү эртең көрөлү. Кап. Дайыма ушундай. Кызыктуу жерине келгенде. Жакшы түш көрүп жат, кенжетайым. Түнүң бейпил болсун, апаке. Кап. Караңгыда китеп көрө албайсың да. Менин да ушундай китебим болсо, караңгыда көрүнө турган. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Караңгыда көрүнө турган сыйкырдуу китепти табайын деп атам. Силер мага жардамдашасыңарбы? Анда кеттик. Салам, Актан. Салам. Каяка баратасың? Караңгыда көрүнө турган китепти издеп баратам. Караңгыда эч нерсе көрүнбөйт да. Ал деген сыйкырдуу китеп болот да. Жарык чыккан. Ошондой да болобу? Болуш керек. Мен эч качан андай китепти көргөн эмесмин. Балдар, балким силер көрүп жүрбөгүлө? Кап, өкүнүчтүү. Балким сыйкырдуу экран билип жүрбөсүн я? Жөн эле, чакыралы аны. Балдар, биздин артыбыздан кошо кайталагыла. Сыйкырдуу экран көрүн. Туура, сыйкырдуу экран көрүн. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм аламдын бүт сырларын. Аны мурда көрбөсөм, көрөм десең көргөзөм. Көрбөгөндүн барысын, балчыны да баш кылып, балчы элегин арысын. Керек болсо көргөзөм, күндүн дагы уясын. Мени менен дос болсоң, тыйбаганды туясың. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм аламдын бүт сырларын. Аны мурда көрбөсөм. Саламатсыңбы сыйкырдуу экран? Салам, салам. Кандай китептер болоорун бизге айтып берчи. Китептер ар түрдүү болушат. Байыркы заманда адамдар чопо тактанын бетине ичке таякчалар менен жазышкан. Андан кийин такта сынып калбас үчүн аны отко бышырышкан. Анан ошентип чопо китеп пайда болгон. Эмне үчүн алар кагазга жазышкан эмес? Ал убакта адамдар кагаз жасаганды билишчү эмес да. Кызык. Мен ойлочумун, кагаз дайым эле болгон экен деп. Илгерки биринчи кагаз папирус деп аталган. Аны суунун жээгине өскөн чөптөрдөн жасашкан. Папирустун барактарын бири-бирине жабыштыра желимдешип, андан кийин аны эки башы чыгып турган таякка орошкон. Ошентип оролгон китеп пайда болгон.
Мындай китептерди сандыктарда же койгучтарда сакташкан. Дагы кандай китептер болгон? Андан кийин адамдар пергамент жасаганды үйрөнүшкөн. Ага сыя менен жаза башташкан. Пергамент деген эмне? Пергаментти койдун же эчкинин терисинен жасашкан. Барактарга сөз жазып туруп, аны булгаары курлар менен бекитишкен. Мындай китептер кол жазма деп аталган. Анткени кол менен жазылган. Андан ары эмне болду эле? Андан соң адамдар кагаз жасаганды үйрөнүшүп, текстти баса турган станокту ойлоп чыгарышкан. Ошондон тартып китептер азыр биз көрүп жүргөндөй боло баштаган. Караңгыда көрүнө турган китептер болобу? Болот. Андай китептер атайы көрбөгөн адамдар үчүн жасалат. Кичинекей балдар үчүн да чыгарылат алар. Бирок андай китептерди манжалар менен көрүш керек. Манжалар мененби? Тобо кечай. Манжалардын көзү жок да. Кантип көрө алат анан? Көрүп убара болбош керек, кармаш керек. Ошондо манжалар сага өздөрү эле айтып беришет. Барактын бетинде эмне тартылып турганын. Туяк менен да ошентсе болобу? Туяк менен да болот. Андай китептер аябай кызыктуу болсо керек. Андай китепти кайдан тапса болот? Аны издештин кереги жок. Андай китепти өзүңөр жасап алсаңар болот. А биз жасаганды билбейбиз да. Мен силерге үйрөтөм. Эмне оңой элеби? Оңой эле. Ан үчүн бизге катуу картон барактар, желим, кум, топчулар, анан ар түркүн чүпүрөктөр, канаттар жана башка майда эч кимге кереги жок буюмдар керек. Мунун баары бизде бар. Анда баштадык. Картонду бирдей кылып бир нече бөлүккө кесебиз. Алар биздин барактарыбыз болот. Анан аларды китептей кылып бири-бирине жабыштыра желимдейбиз. Даяр болду. Эми эмне кылабыз? Ар жагы оп-оңой. Эми барактарга ар түрдүү буюмдарды желимдейбиз. Бияка канатты чаптайбыз, а могул жерге чүпүрөктүн кесиндисин чаптайбыз. Эмне кааласаңар, ошонун баарын чаптай берсеңер болот. Яй, мен момпасыйдын кагазын жабыштырам. Эң сонун, бул китепке ар кандай тамгаларды да жасаса болот. Тамгалардыбы? Биз тамгаларды аябай жакшы көрөбүз. Алардын кантип жасаларын тезирээк көрсөтө салыңызчы. Карап тургула. А дегенде карандаш менен картондун бетине тамганы жасайбыз. Момундай. Анан ичине желим сүйкөйбүз. Желим кургагыча картонго кум себебиз. Моминтип. Анан бир аз күтө турабыз. Желим кургаганда ашык кумду күйүп таштайбыз. Мына кум тамга жасап койдук. Аябай кызыктуу турбайбы? Мындай тамгаларды ар түрдүү материалдардан жасаса болот. Мисалы, топчуларды тамгадай кылып чаптап, же тигип койсо да болот. Же болбосо жиптен тамга жасаса болот. Чын эле, балдар эсиңердеби? Мага алипе жасаганыңыз. Кы тамганы жазгандан тышкары да, жиптен да жасаса болот. Кантип? Оңой эле. А дегенде жөнөкөй эле карандаш менен кы тамгасын жазабыз. Эми тамгага желим сүйкөйбүз. Моминтип. Эми эки жип кесип алабыз. Бирөөнү түз чаптайбыз. Экинчисин бурч кылып чаптайбыз. Моминтип. Көрдүңөрбү? Кызыктуу кы тамга болуп калды. Умей, кы тамга ушул турбайбы? Туура. Мына, эми карагыла. Китебибиз даяр болду. Эми муну кантип көрсө болот? Көзүңдү жууп туруп, анан манжаларың менен
биринчи бетти сыйпала. Эмне экен? Бирок көрөкөй жок. Бул бир жумшак, анан үлпүлдүк, канаттырбайбы? Туура. Эми мен. Бидир алатамга экен бул. Анан тегерек экен. Бул отамга. Азаматсың Акылай, таптың. Рахмат сага Экран. Сен бизге аябай сонун китеп таап бердиң. Эми мен муну түн ичинде да көрө алам. Жардамым тийгенине кубанычтамын. Жакшы калгыла, достор. Балдар, силерге жактыбы биздин жаңы китебибиз? Өзүңөргө да ушундай китеп жасап алгыла. Картондун барагына ар түрдүү буюмдарды чаптагыла. Кумдан тамга жасагыла. Андан кийин көзүңөрдү жумуп туруп сыйпалагыла. Анан барак дегенде чапталып турганын тапкыла. Аябай кызыктуу болот экен. Ой, эмнегедир чорчоп калдым. Кеч кирди, көгүм түшө баштады. Үйлөрүбүзгө кетчү мал болду. Чын эле, уйкум келип чыкты. А китепчи? Эртең силер менен чогуу көрөм. Жакшы калгыла, балдар. Эртең көрүшөбүз. Анан дагы бир кызыктуу нерсе жасайбыз.